Кантип өз алдынча үйдөн англис тилин үйрөнсө болот. Бүгүнкү видео мына ошол тууралуу болмокчу. Андыктан сөзсүз түрдө видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Анткени мен видеонун аягында кантип менден электрондук англис тили китебин бекер алса болот, мына ошону айтамын. Сөзсүз түрдө видеонун аягына чейин көргөндү унутпаңыздар. Анда эмесе кеттик. Менин аты жөнүм Потова Айназик, мен англис тили мугалими боломун. Биринчи эле кезекте давайте бир адамды алып көрөлү. Сиз азыркы учурда эч нерсе англис тилинде билбейсиз. Бирок англис тилинде сүйлөнгүңүз келет, үйрөнгүңүз келет. Ошол себептен сиздерде айтат элем, эң чоң нерсе бул адамда цель болуш керек. Кандайдыр бир цель болуш керек, максаты болуш керек. Мисалы үчүн кимдир бирөө англис тилин үйрөнгүсү келет, анткени чет өлкөгө барып иштегиси келет. Бирөө болсо жөн гана чет өлкөгө барып окугусу келиши мүмкүн. Бирөө болсо жөн гана эс алганы. То есть сизде цель болсо, сиз ошончолук батыраак үйрөнүшүңүз керек болот. Сөзсүз түрдө андан сырткары дисциплина, жоопкерчилик болуш керек. Бул тил жаман дос деп айтат элем. Эгер сиз тилди бир аз окуп туруп таштап койсоңуз, бат эле унутуп калышыңыз мүмкүн. Ошол себептен ар дайым сиз тилди ар дайым окуп турушуңуз керек болуп эсептелинет. Биринчи эле кезекте сөзсүз түрдө сиз англис тилинде тамгалардан башташыңыз керек болот. Англис тилинде тамгалар тууралуу видеолор бул YouTube'да аябай көп, ошол жактан таап көрүшүңүздөр керек болот, каалаган видеолоруңузду дагы. Менин YouTube каналымда дагы ошол англис тилине байланыштуу сабактар бар, кирип көрсөңүздөр болот, эң негизги темалар жөнүндө. Андан сырткары грамматика керек болот. Грамматиканы сиздер каяктан табасыздар? YouTube'дан тапсаңыздар болот, же болбосо сөзсүз түрдө мен сиздерге айтат элем, китеп окушуңуздар керек. Бул сиздердин произношениеңиздар үчүн. Андан сырткары writing, reading, бул китеп окуу өтө плюс жактары аябай көп. Андан сырткары эң чоң нерсе бул словарный запасты толуктоо үчүн дагы бул өтө жакшы нерсе деп айтат элемин. Мисалы үчүн мен сиздерге берүүчү китеп бул 3 уровеньден турат. Эми караңыздар. Бул китептерди эмне үчүн мен тандап алдым? Бул дүйнөдөгү топ 5 китептин катарын толуктайт. Биринчиден бул жакта грамматиканы үйрөнөсүздөр. Аябай жеткиликтүү болот. Андан сырткары тапшырмалар болот. Тапшырмаларды аткарасыздар. Азыркы учурда бардыгы электрондук китептер өтө актуалдуу болуп эсептелинет. Мен да өзүм студенттериме мына ошол электрондук китептер менен окутам. Аябай жакшы натыйжа берет. Андан сырткары словарный запас толуктоо үчүн өтө маанилүү болуп эсептелинет. Сөзсүз түрдө китеп окушуңуздар керек. Андан кийин словарный запас толуктагандан кийин сиздер сөзсүз түрдө видеолорду англис тилинде көрүшүңүздөр керек. Бул угуу жана сүйлөө үчүн өтө маанилүү. Англис тилинде reading жана speaking деп айтылат. Ооба, бирөө кээ бирлер англис тилиндеги сөздөрдү билет, бирок носитель языка сүйлөп баштаганда чочуп кетет, түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошол үчүн сиздер угуп, кулагыңыздарды көндүрүшүңүздөр керек. Кулагыңыздар просто ачылышы үчүн сиздер хотя бы минимум бир жумадан тартып 1 айга чейин видео көрүшүңүздөр керек англис тилинде. Эгер сиздердин словарный запасыңыздар болсо, уже кулагыңыздар ачылып түшүнүп баштайсыздар. Андан кийинкиси болсо, эми эң акыркы бул прям точка бул сүйлөшүү. Англис тилинде ушундай сабактар болот бизде. Speaking, то есть talking club болот. Англис тилинде сүйлөшүңүздөр керек болот. Желательно сиздер именно носитель языка менен сүйлөшүңүздөр керек болот. Азыр интернеттин заманы, буну дагы сиздер оңой эле тапсаңыздар болот. Ал эми кантип тапсам болот, ошол носитель языканы кайсы сайттардан табамын, кантип сүйлөшөм десеңиздер, сөзсүз түрдө комментарийге жазып калтырсаңыздар болот. Мен дагы ушул тууралуу дагы видео чыгарып берем сиздерге. Бул азыркы учурда өтө эле жөнөкөй, өтө эле оңой болуп эсептелинет. Эми эң кызыгына келдик. Бүгүн ал эми айтка мен сиздерге ушундай белек даярдадым. Сиздерге бекер китептерди беремин, электрондук китептерди. Ал эми бул китептерди сиздер башка жактардан сатып алсаңыздар, менен бекер эле алсаңыздар болот. Кантип десеңиздер, ошол видеого сөзсүз түрдө лайк коюшуңуздар керек. Менин каналыма катталыңыздар жана досуңуздар менен бөлүшүп, андан сырткары комментарийге өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазып калтырасыздар. Андан кийин скрин кылып мага мына ушул WhatsAppка жөнөтсөңүздөр, менден сөзсүз түрдө электрондук китепти белекке аласыздар. Өзүңүздөрүңүздүн балдарыңыздарга, өздөрүңүздөргө белекке айтка, же болбосо досторуңуздарга, туугандарыңыздарга жөнөтсөңүздөр болот. Плюс менде дагы бир белек, кимде ким жылына бир болуучу акцияны жарыялаймын. Бүгүн менин 10 000 сомдук туруучу сабагымды болгону 4 000 сомдон сатып алсаңыздар болот. 1 айлык англис тили курсун онлайн түрдө менден аласыздар. Тем более индивидуально окуйсуздар. Бул дегени өзүңүздөр жалгыз. Кантип жазылам десеңиздер, мына ушул жерде WhatsApp номерге жазыңыздар. Бардыгын толук түшүнүп аласыздар.
Бул 1 айлык сабак, айына 20 сабак. Бир жолу же 2 жолу өтүлбөйт. Бул жерде прям күнүнө түз эфирден өтөсүздөр. Это же классно. Сөзсүз түрдө бул шансты колдонуңуздар, айтыңыздар марек болсун. Ал эми бул акция болсо 2 күн гана. Электрондук китепти дагы 2 күн гана, бүгүн жана эртең. То есть бүгүн 31 жана 1 апрель күндөр 2 күн бою гана иштейт. Андан кийин уже 2 күндөн кийин мен сиздерге биздин менеджерлер дагы бул тарапта иштебейт. Ошол себептен акция дагы бүтөт. Успеть этип калыңыздар, сөзсүз түрдө баарыңыздарга ийгилик. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин.